Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Баарыңардын кутмандуу күнүңөр менен. Анда эмесе бүгүнкү кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы биздин Кыргызстан. Биз кайсы мамлекетте жашап жатканыбызды баарыбыз жакшы билебиз, балдар? Улуусуң Кыргыз жери нурдан бүткөн. Сулуусуң Кыргыз жери ырдан бүткөн демекчи. Биздин Кыргыз жерибиз абдан кооз. Биологиялык жана географиялык жактан төп келген кереметтүү жер. Жана дагы таң каларлык тоолуу өлкө. Анын аймагында ар түркүн кооз жерлери толтура. Анда эмесе балдар, ошол кооз жерлер боюнча даярдалган видеого көңүлүбүздү бурабыз. Мына балдар, кереметтүү көз суктанткан кооз жерлерибизди дагы бир ирет көрүп, маанайыбызды көтөрүп алдык. Анда эмесе көнүгүү иштөөгө өтсөк. Текстти окугула жана которгула дейт. Кана балдар, биргеликте окуп чыгабыз. Кыргызстанда 7 область бар. Алар: Чүй, Ош, Жалал-Абад, Ысык көл, Талас, Нарын жана Баткен. Кыргызстандын мыйзамы, борбор шаары, армиясы, туусу, герби, гимни, мамлекеттик тили жана чек арасы бар. Ар бир мамлекеттин туусу, герби жана гимни болот. Бул текстти баарыбыз дептерибизге көчүрүп жазып, окуп, түшүнүгүбүздү мага айтып беребиз. Балдар, баарыңар көңүл буруп, угуп тургула. Кыргыз тилиндеги жактар боюнча биз мурунку сабактарда дагы өткөнбүз, балдар. Бүгүн биз алган билимдериңерди бышыктайбыз. Кыргыз тилинде 3 жак бар. Биринчи жак мен, экинчи жак сен, сылык түрү сиз, үчүнчү жак ал. Ар бир жактын жекелик жана көптүк түрү болот. Жекелик санда биринчи жак мен мүчөсү ым. Ал эми көптүк санда биз мүчөсү ыбыз. Экинчи жак жекелик санда сен мүчөсү ың. Ал эми көптүк санда силер мүчөсү ыңар.
Сылык түрі siz, жекелік санда, мүчөсі ыңыз. Көптік санда сиздер, мүчөсі ыңыздар. Ал эми үчүнчү жак жекелік санда ал, мүчөсі ы. Көптік санда алар, мүчөсі ы. Кана эмесе балдар, баарыбыз биргеликте жекелик жана көптүк санда китеп деген сөздү жактап чыгабыз. Биринчи жак менин китебим. Ым мүчөсү им болуп өзгөрдү. Не себептен өзгөрөт балдар? Туура, уңгуга карап мүчө өзгөрүп кетет балдар. Экинчи жак сенин китебиң. Сылык түрү сиздин китебиңиз. Üçüncü жак анын китеби. Ал деген üçüncü жак жактаганда анын болуп өзгөрүп кетет экен балдар. Ал эми көптүк түрдө жактайбыз балдар. Биздин китебибиз. Ыбыз мүчөсү ибиз болуп өзгөрдү. Экинчи жак силердин китебиңер. Сылык түрү сиздердин китебиңиздер. Üçüncü жак алардын китеби. Балдар, силер дагы үйүңөрдөн бир нече сөздү алып каалагандай жекелик жана көптүк санда жактап үйрөнгүлө. Кийинки көнүгүүдө диалогду окугула дейт. Бул жерде бизге Чыпалак бала менен Акылайдын диалогу берилиптир. Чыпалак бала: Акылай, сен кайсы өлкөдө жашайсың? Акылайдан жооп: Мен Кыргызстанда жашаймын. Балдар, бул жерде сен, мен деген сөздөрдү жана сың, мын деген мүчөлөрдү кызыл менен басып көрсөтүп коюптур. Биз алардын канчанчы жак кайсы мүчөлөр экендигин биз аныктап табышыбыз керек. Жана бул диалогду улантып жазгыла. Окуу китебиңердин 87 бетиндеги 5 көнүгүүгө карагыла. Ал жерде Кыргыз Республикасынын гимнин ырдагыла дейт. Кыргыз Республикасынын гимни 1992 жылы 18 декабрда Жогорку Кеңеш тарабынан бекитилген. Сөзүн Жалил Садыков жана Шабданбек Кулуев, музыкасын Насирдин Давлесов менен Калый Молдобасанов жазган. Кана балдар, анда эмесе силер менен биргеликте Кыргыз Республикасынын гимнин ырдайбыз.
Мына балдар, сабагыбыз да аяктап баратат. Анда эмесе үйгө тапшырманы жазып белгилеп алгыла. Мекен, шаар, айыл деген сөздөрдү 3 жак боюнча жекелик жана көптүк санда жактап дептериңерге жазгыла. Экинчи тапшырма Кыргыз Республикасынын гимнин жаттагыла. Ушуну менен бүгүнкү кыргыз тили сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калгыла балдар.